Өсімдіктердің физиологиясы предметінен лабораториялық жұмысымызды баштайбыз. Тема дем алуунун тездигин аныктоо. Төмөндөгүдөй тажрыйба жүргүзөбүз. Дан өсүмдүктөрүнүн уруктарынын дем алуусунда бөлүнүп чыккан көмүр кычкыл газынын санын аныктоо. Үч жүз миллилитрлик колба алып, ага барий гидроксидин куябыз 10 миллилитр. Ага 2-3 тамчы фенолфталейн тамчылатабыз. Дагы мындай марли баштыкчага буудайдын өнгөн уруктарын салып туруп, жип менен байлап, колбага бекитебиз. Дагы колбаны пробка менен жакшылап тыгыздап чабабыз. Андан кийин экинчи эле дагы бир колбага, контроль үчүн алынган колбага барийдин гидроксидинен 10 мл куюп, 2-3 тамчы фенолфталейн тамчылатылат. Дагы аны дагы мындай пробка менен жаап коебуз. Эки колбаны тең анан бирдей шартка коебуз. Дагы мезгил менен колбаларды аралаштырып коебуз. Эмнеге дегенде, барийдин гидроксиди көмүр кычкыл газынын сиңирүүсү толук түрдө ишке ашыш үчүн. Тажрыйбанын жүрүшүндө мына биринчи колбадагы уруктун дем алып жаткан мезгилинде бөлүнүп чыккан көмүр кычкыл газы барий гидроксидине сиңирилиш керек. 30 минут убакыт бүткөндөн кийин баштыкчаны алып коебуз. Кайра тыгынды жакшылап жабабыз. Натыйжада барийдин гидроксиди урук дем алганда бөлүнүп чыккан көмүр кычкыл газын өзүнө сиңирип алып, барийдин карбонаты пайда болот, чөкмөгө түшөт жана суу бөлүнүп чыгат. Андан кийинки этапта биз эки колбадагы эритмени туз кислотасы менен титирлейбиз. Титирлөө убагында биринчи колбада туз кислотасынын саны аз чыгымдалат. Бул ошол дем алуу мезгилинде бөлүнүп чыккан көмүр кычкыл газы барий гидроксидине сиңирилгендиги менен түшүндүрүлөт. Ал эми экинчиде урук жок болгондуктан көмүр кычкыл газы саны көп болот, дагы титирлөөгө туз кислотасынын саны көп чыгымдалат. Андан ары бул эки колбадагы титирлөөгө кеткен туз кислотасынын экөөнүн айырмасын табабыз. Биринчи колбадагы титирлөө кеткен туз кислотасы менен экинчи колбадагы туз кислотасынын айырмасын табабыз. Аны 2,2-ге көбөйтөбүз. Бул сан 1 мл 0,1 нормалдуу туз кислотасынан 2,2 мг көмүр кычкыл газына туура келгендигин көрсөтөт. Демек, ошол экөөнүн айырмасын 2,2-ге көбөйткөндөгү чыккан сумма бул дем алуу мезгилинде уруктун дем алуусунда бөлүнүп чыккан көмүр кычкыл газынын санынын көлөмүн билдирет. Мисалы, биз ошол туз кислотасынын экөөнүн ортосундагы туз кислотасынын айырмасын 5 мл деп алсак, анда аны 2 мл 2,2-ге көбөйтсөк 11 мг келип чыкты. Демек, жыйынтык чыгарабыз. Буудайдын уругу дем алуу мезгилинде 11 мг көмүр кычкыл газын бөлүп чыгарды.
Мына ушинтип биз өсүмдүктөрдүн организмдеги дем алуу процессинин интенсивдүүлүгүн аныктап алсак болот. Силер лекциялык материалдан дем алуунун интенсивдүүлүгү деген эмне, өсүмдүктөрдүн жашынан дем алуунун интенсивдүүлүгү көз каранды болобу, дем алуунун коэффициенти деген эмне, дем алуунун субстраты белоктор болсо дем алуунун коэффициенти канчага барабар болот деген суроолорго жооп берип, WhatsApp группасы аркылуу жибересиңер. Анда саламатта калгыла.